жан келгендечи. Жата турган үй жок, же тааныш жок. Көчө айрып объездойдо камыштар бар эле, ошо барахолкадан бир орустан матрас апарып, ошо жерде 3 ай жашаганбыз да. Чиркей тытат, түнү бир балдар арасында анан кичине жаныга камыштан жаап коюп түтөт, жайдын күнү эле да. Түтөтүп коесуң, чиркей качат. Анан саалып, как положено эле квартирадан келаткансып, домдон келгенсип эле болом. Шек бар, энди кирип келесиң уя. Ошондой жашоодо да жашадык, анан жакшы жашоодо да жашадык да, мындай айырмасы жок экен да, бирдей эле экен. Бирок жакшы жашоого караганда ошол жашоо рахат да. Себеби мындай да, адам ток болсо, шашлык жесең дагы мындай кайфончу болсо, сен курсаң ток да. Шашлык жейсиң, макарачка жейсиң, гриль жейсиң, баары торт жейсиң, курсаң ток болгончо ончо таасир бербейт да. Бирок ач болсоң, катык нан жесең дагы рахаты башкача болот да. Мындай кээ бир адамдар үчүн мындай бизде барган сайын баягы элитка деп мындай ак көйнөк, костюм ишим, кымбат саат, кымбат машина, анан мынтип басыш керек, оң кол менен вилка кармаш керек, сол кол менен бычак кармаш керек деп биздин адамдардын психологиясын акырын өзгөртүп, анан адам ага бир 10% эле адам жетет да, бирок калган 90% адам ага жетпейт да. Адамдар мындай мен буга жетпейт экенмин, анан жашоосуна, турмушка, анан бизди жараткан Аллах Таалага мындай каршы чыга берет да. Себеби ага караганда бул нерсени өнүктүрүш. Мисалы үчүн Европада мактайбыз да. Европада, мисалы үчүн ошол эле Китайда бул карапайымдык менен рахат алышат да аларчы. Ошол нерсени бизге наоборот алып келбейт алар. Алар бизге интеллигенцияны алып келет, интеллигенция деп ошо вилка менен, сол кол менен вилка, оң кол менен бычак ошентип үйрөтүшөт да. Бирок аларда мисалы үчүн илгери мындай мен билишим боюнча байкер деген бир сөз бар, өзү байкер деп коюшат. Байкер деген англисче сөз да. Байкер деген мындай жиркеничтүү деген сөз да, мындай четтен бизге айтканда. Мотоциклче, анан курткача жуунбай жүрө берет, биттеп кеткен, сакалдары өсүп кеткен, моюндары кир, жанына барсаң сасык, ошону байкер деп авторитет кармашкан да. Мындай тоонун адамы, чист адам экен деп турупчу. Олар ошол нерсени өздөрүндө сиңирип авторитет кылып алышкан да. А бизде наоборот башкачадан да көчөдө жүрсөң, карапайым калпак кийип жүрсөң, карапайым болуп, мисалы үчүн эл менен кошулуп иштеп атып, мисалы үчүн баарынын шеп келип аралашып рабочилер менен иштеп кетсе, как будто аны бизде карапайым деп ойлойт да. Карапайым эмес, маданияттын эң жеткен чокусу ошол болот да негизичи. Кандай табигатыңда кандай жаралсаң, ошондой кетиш бул чыныгы маданият да.